Пресс маалымат борборунда жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айназ Кадырова алып барам, саламатсыздарбы? УКМК Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Коңганчиевке карата козголгон кылмыш ишинин чоо жайын ачыктады. Ал кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча соттолду. УКМКдан билдиргендей, Коңганчиев күнөөсүн мойнуна алып, тергөөгө көмөктөшкөн. Ошондой эле Royal Construction компаниясынын курулуп жаткан объектилеринин 6,5 миң чарчы метр турак жай жана коммерциялык жайды өз ыктыяры менен өткөзүп берди. УКМКнын маалыматында айтылгандай, өткөрүлүп берилген мүлктүн базар баасы $15 миллион же 1 миллиард 311 миллион 750 миң сомго бааланган. Тергөөчүлөрдүн версиясы боюнча, Коңганчиев Бишкек мэриясынын алдындагы жер тилкелерине укук берүү боюнча комиссиясынын мүчөсү катары өзүнүн жана аферленген жактардын кызыкчылыгы үчүн пайдаланган. Коңганчиев өзүнүн жакындарына жер тилкелерин убактылуу пайдалануу укугун берүү боюнча чечимдерди кабыл алууга демилге көтөргөн. 15 июлда Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Коңганчиевди кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен күнөөлүү деп таап 500 миң өлчөмүндө айып пул салган. Ушинтип эле коррупционер көпөстөр кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланды делинип, жегенинин 7%-ын төлөп берип коюп, кутулуп кете беришеби. Коңганчиевке ушунча эбегейсиз байлыкты топтогонго жардам беришкен шыбайлаштары сыртта кала беришеби. Мэриянын алдындагы жер тилкелерине укук берүү комиссиясынын Коңганчиевди колдогон төрагасы мүчөлөрү кайда калды? Эмнеге мамлекетке өткөрүлүп берилген мүлктөр базар баасы менен бааланышы керек? Ал баа ким тараптан жана эмненин негизинде бааланды? Каарманыбыз Коңганчиевдин айланасында жоопсуз калган суроолор өтө эле көп болуп жаткандай. Өлкөбүздө мындай Коңганчиевдер коомдоп саналганын эске алганыбызда, кармалса 5-10 тыйын төлөп коюшуп жүрө беришеби. Колго түшпөй жүргөндөрүнүн санын ким билет болду экен? Убагында Ташиевдин ташы өйдөлөп турганда жогорку кеңеште өзү демилгелеген. Эгерде кызмат абалын пайдаланган коррупционерлер колго түшсө, жегенинин баарын төлөп, андан тышкары коюлган берененин болбоду дегенде жарымысын отуруп чыгат деген мыйзам кайда калды? Андай мыйзамдар бирөөлөргө иштеп, бирөөлөргө иштебеген заманга келдикпи? Анда көнүп алган коррупционер келемиштер миллиардтап жеп, жегенинин 5-10%-ын садага иретинде мамлекетке кайтарып коюп, тайраңдап жүрө беришеби. Жоопсуз калган суроолор эмне болор экен, урматтуу эл башкаргандар? Үстүбүздөгү жылдын апрель айында $25 миң пара менен кармалган Бишкек шаарынын Ленин районунун ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү, милициянын капитаны Азамат Осмоналиевдин кылмыш иши боюнча бээ көрдүңбү жок, төө көрдүңбү жок позициясы орун алгандай деп биз жаңылыш угуп алыптырбыз. Көрсө Азаматыбызды колдогон, коргогон азаматтар көп экендигине көзүбүз жеткендей. Алардын жөн жатышпагандыктары, паракор досун панага алышып, анын эртерээк чыгышына даңгыр жол салып коюшкандары эл арасында ачык айтыла баштады. Дегенибиз, бизге жеткен маалыматтарга таянсак, бул эр кылуусун иши УКМКнын тергөө кызматынан, аскерий прокуратуранын тергөө кызматына өткөрүлүп берилиптир. Анысы аз келгенсип, кылмыш жазык кодексинин пара алуу беренесинин алдамчылык беренесине которуп жатышкандыктары эл арасында көп суроолорду жаратууда. Тергөөчүнүн $25 миң пара алган фактысы боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында чоң чогулуш болуп, милиция чоңдору күпүлдөп сүйлөшүп, бул иш боюнча баланча жетекчи кызматынан кетти, түкүнчө жетекчиге жаза колдондук деп калайык калкка отчеттагы берип үлгүрүшкөн. Эми болсо паракор тергөөчү тааныштарына салам дубай жолдоп, качан чыкчу күнүнө чейин билип, кабагым кашын дебей тергөө абагында эмес эле курортто эс алып жаткандай шайдот маанайда чыгаар күнүн күтүп жатыптыр. Бизде мындайлар түрмөдөн чыгып келип, курсак байлап, кызматтан кызматка көтөрүлүп, иттери чөп жеп калчу учурлар көп эле кездешип жатпайбы? Ошондой эле өзү чоттоп, билип отурган күнү түрмөдөн Осмоналиев азаматтагы азаматтыгын көрсөтүп чыгып келип, формасын кайра кийип, бир чоң столду кучактап отуруп калса, таң калыштын деле кереги жок болуп калгандай. Ушундай паракорлордун, өзгөчө формачан паракорлордун кылмыш иштерин кылдаттык менен көзөмөлдөгөн жан барбы деги, урматтуу башкы прокурор? Акыркы жылдары тиешелүү органдар коррупция менен күрөшүп жатат. Ошого карабастан кулачын кенен жайган коррупция тыйылбай келет. Кекиреги чоңдор миллиондор менен пара алып кармалса, айрымдары 25 миң сом менен кармалып жатат. Дегенибиз, Ош шаарында пара алууга шектелип, шаардык кеңештин депутаты кармалды. Ал Ош шаарындагы Жибек бала бакчасынын жетекчиси.
Жакшы жерден орун орчок таап алган депутат жөн эле жетекчи болбостон ал жактан да кошумча киреше тапканды өздөштүрүп алган көрүнөт. Ал бала бакчага тарбиячы болуп орношкону келген жарандан 25 000 сом пара алган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиргендей, шаар тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Ал акчаны толук төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок экенин айткан. Бирок жетекчи башка талапкерлер бар экенин айтып, акча төлөгөн учурда гана жумушка кире алаарын билдирген. Натыйжада арыз ээси алгач 20 000 сомду мобилдик банкинг аркылуу которуп, калган 5 000 сомду айлык алгандан кийин жетекчинин иш бөлмөсүндө бергенин билдирген. Бул факты боюнча пара алуу беренеси менен кылмыш иши козголгон, шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Ак Тилек өткөрмө пункту аркылуу жүк ташуучу автотранспорт каражаттарын мыйзамсыз өткөрүп жүргөн топ кармалды. УКМКдан билдиргенде, мамлекеттик чек ара жана салык кызматынын ИАЭП боюнча башкармалыгынын кызматкерлери акча үчүн коммерциялык жүктөрдү жеткирген оор жүк ташуучу унаалардын өлкө аймагына тоскоолдуксуз кирүүсүн камсыздап, ошол эле учурда расмий документтерде аларды бош деп катташкан. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча чек ара кызматынын аскери, салык кызматынын ИАЭП боюнча башкармалыгынын түндүк аймактык кызматкерлери, ошондой эле оор жүк ташуучу автотранспорттун айдоочусу кармалып, УКМКнын тергөө абагына убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда иштин бардык жагдайларын жана ага тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тергөө жүргүзүлүүдө. Акыркы күндөрү адам өмүрү эч нерсеге татыбай бара жаткан сыяктуу. Казакстанда Барни таттуусу үчүн 19 жаштагы эненин өмүрү кыйылды. Учурда келиндин өлүмү интернетте катуу талкуу жаратып жатат. Анда маркумдун курбусу WhatsApp аркылуу акыркы жазышкандарын чыгарган. Анда 19 жаштагы келин жолдошу 8 айлык баласына алып келген Барни таттуусунун бирөөсүн жеп койгонун, ал үчүн күйөөсүнүн таяк жегенин, буга чейин да кол көтөрүп жүргөнүн, эми кийимен чогултуп кетерин жазганын көрүүгө болот. Бирок ошондон кийин эле келин өзүн өзү өлтүргөн деген маалымат тарайт. Жакындары кызы өзүн өзү өлтүрүүгө бармак эмес экенин айтып, чыркырап чындык издеп жатышат. Деги эле акыркы убактарда күйөөсүнүн уур токмогунан каза болгондордун саны көбөйүп барат. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 34 жаштагы келиндин асынып алганы кабарланды. Маркумдун жакындары ал жолдошунун зомбулугунан улам каза болгонун айтып, тергөө акыйкат жүрүшүн талап кылууда. Ушуну менен жаңылыктар соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто корголгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.